Америкалыктар шаар тазалыгы үчүн кандай ыкмаларды колдонушат? Алар балдарга жаштайынан таштандыларды кайра иштетүү боюнча маалымат беришсе, окуучулар менен студенттер акыр чикир иргеген ишканаларга өзүлөрү ыктыярчы болуп бекер иштешүүдө. АКШдагы таштандыларды өз ара бөлүп кайра иштетүү амалы тууралуу бүгүнкү берүүдө. Коом таза болсо, эл да таза болот деген сөз Америкада жакшы калыптанган. Шаардын кооздугу менен тазалыкты кантип сактоо керектигин ар бир жаран билбейт дегенге болбос. Ал үчүн окуучуларга 1-класстан баштап таштандылардын зыяны тууралуу атайын 1 сааттык сабак өткөрүлөт. Акыр чикирлер айлана чөйрөгө гана эмес, жаныбарларга да олуттуу зыян келтирет. Айрыкча желим баштык бөтөлкөлөрдөн жапа чеккендер жок эмес. Таш баканы мисал кылган мугалим, желим буюмдар сууга түшсө, жаныбарларга зыяндуу экенин, алардын жашоосуна коркунуч туудурарын көрсөтүп жатты. Mr. Turtle was having an okay day, but then things took a turn for the worse. He was swimming in the water, like turtles like to do, when all of a sudden he could only swim in circles like this. Does anybody know why could Mr. Turtle only swim like this? Yes. Because there's stuff around his neck and his fins. Oh my God, you're right. There is some stuff stuck around him. Should I help you with that? Okay. Ugh. Beer. Raise your hand if you can tell me what is this from? Yes. It's from like beer and soda. Yeah, it holds together soda cans or any kind of cans. Mr. Turtle, why did you swim into that? Oh, he says it was clear floating in the water. He didn't see it. Well, why didn't you just take it off of you? Oh, he says he doesn't have opposable thumbs like us. He couldn't just take it off. Well, why didn't you break it open? Oh, he says it's really strong. What? He says it's so strong, not even I could rip it. But yes, I could, Mr. Turtle. Watch, you hold one side, I'll hold the other. It's very easy. You just... Акыр чикирлерди чаржайыт ыргытуу маданияттын жоктугунан кабар берет. Муну окуучулар жакшы түшүнүшөт. That was you? Okay, great. So you're getting a chance to put this up. Өспүрүмдөргө жаштайынан билим берүү АКШнын бардык штатында жүргүзүлөт. Мисалга, Колорадонун Болдер шаарчасында 85 мектеп болсо, андагы окуучуларга таштандылар тууралуу сабакты болгону 5 мугалим өтөт. We have recycling, composting. Биздин максат мектеп окуучуларына айлана чөйрөнү кантип коргоо керектиги тууралуу маалымат берүү. Убагында туура багытка түшүрсөк, шаарыбыздын кооздугу да сакталат. Анан албетте таза болобуз. Муну ар бир жаран билиши керек. Былтыр ушул аймакта жалпысынан 2000дей бет ачар өткөрдүк. Албетте алардын баары ар башка. Мектептен балдарга билим берүүнүн акыбетинин кайткандыгын шаардын тазалыгынан ынанууга болот. Азык-түлүктөрдүн калдыктарын акыр чикирлерди ыргытпай канткенде кайра иштетүү керектигин ар бир тургун билет. Ошондуктан аларды өз-өзүнчө топтоп эшикке чыгарып коюшат. Биз тамактарды көп арттырбаганга аракет кылабыз. Конок келген маалда гана көбүрөөк желбей калыш ыктымал. Бул убакта корообузда атайын жер семирткич үчүн үкөгүбүз бар. Ошого аралаштырып, аны башкага колдонобуз. Ал эми калгандарын эшикке чыгарабыз. Аны аптасына 3 жолу алып кетишет. Америкалыктар таштандыларды чогултууда же аларды өз ара бөлүүдө атайын ишканаларга барып, өзүлөрү ыктыярчы болуп беришкендери кубандырат. Болдерде 35 000 студент билим алган жогорку окуу жайда күнүнө эле 10 тоннага жакын таштанды чогулса, аларды иргөөдө студенттердин салымы зор. Мен бул жерге окууга тапшыргандан бери келип иштеп баштадым. Бир чети окуу жайдын тазалыгы болсо, экинчиден мен ушул жактагы процесске кызыктым. Албетте окуума дагы көңүл бурам. Бул жака 3 сааттык убактымды бөлүп койгом. Колорадо университетиндеги бул фабрика мамлекет тарабынан $7 миллион курулуп берилген. Ичиндеги эки техниканын баасы $100 000. Ал эми көчөлөргө коюлган таштанды үкөктөр чоңдугуна жараша $75 $300 чейин сатып алышкан. 100дөн ашуун мындай челектер жогорку окуу жайдын тегерек четинде коюлган.
фабрика 1976 жылы курулуп, ошондон тарта студенттер иштеп келет. Негизинен бул жакта ар дайым иштеген жумушчулардын саны болгону. Анан калган 30дан ашык ыктыярчы студент бар. Азыр болсо 6 студент иштеп жатат. Жоздон чыгарылган таштандылар ушул техникага салынат. Анан кагазды, бөтөлкөлөрдү өз-өзүнчө сорттойбуз. Былтыр бул университеттен 7000 тонна акыр чикир чыгарылып, анын 4000 тоннага жакыны кайра иштетүүгө жиберилген. Таштандылардын бардыгы мына бул жер төлөөгө чогулат. Мында көлөмү 4200 тонналык 3 челек коюлган. Желим, бөтөлкө жана кагаздардын бардыгы дал ушул жерге тышталат. Бул жака алып келинген акыры чикирлердин басымдуу бөлүгүн кагаздар түзөт экен. Албетте булар дагы өз алдынча иргелип, сапатына жараша өз-өзүнчө бөлүнөт экен. Мына мындай кагаздар кайра эле ушул сапаттагы кагаздары чыгарылса, ал эми бул жерге болсо сапаты начар кагаздары ыргытылып жаткан чагы. Айта кетсек, күнүнө бул жерге бери жагы эле 1,5 тоннадай кагаз алып келинип, дал ушул жака ыргытылат экен. Аймактагы таштандылардын болгону 30% гана акыр чикир төгүүчү жайга барбаса, басымдуу бөлүгү кайра иштетилет. Курулуш материалдар, үй каражаттары, оор техникаларды америкалыктар өздөрү кайра иштетүүчү фабрикаларга алып келишет. Эгерде аларды көчөлөрдөгү көктөргө ыргытышса, $10,000 дейре айып салуу каралган. Жараксыз курулуш материалдары кайра оңдолуп, 2 эсе арзан баада сатылууда. Таштандыларды иштетүү укмасы алдыда кенен. Бул ишкана кайра иштетүүгө кеткен бардык каражаттарды чогултат. 1976 жылы негизделген. Мекемеден желим, бөтөлкө, тамак аштар салынган таңгактарынан сырткары колдонулбай калган матрац, сыналгы, муздаткыч, чаң сордургуч сыяктуу үй каражаттарынын бардыгын ушул жерден кездештирүүгө болот. Биздин мекеме Боулдерге жакын жайгашкан. Денвер шаарчасындагы кайра иштеткен фабрика менен кызматташат. Ошол жака бул жактагы материалдардын бардыгын жиберебиз. Мисалы, бул матрацтарды кесип, анын ичиндегилерин алышып, кайра үй жаныбарлар үчүн эмеректерди жасашат. Бул буюмдар бир жумада гана чогулду. Ишканага жергиликтүүлөр айына $30 төлөшүп, өзүлөрү жарактан чыккан буюм тайымдарын алып келип беришет. Мен бул жака айына 3 жолу келип, колдонулбай калган буюм тайымдарды таштап кетем. Себеби бул техникалар айлана чөйрөгө гана эмес, балдарымдын ден соолугуна да зыян алып келиши мүмкүн. Мекеме көбүнчө Боулдердеги бизнес борбор, мамлекеттик мекеме, мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайлары менен кызматташат. Мына бул жактагы китептердин бардыгы тең ошол акыр чикирлердин арасынан алып келинген. 3 күндө эле мына ушунча китеп чогулуптур. Бул жакта ошол адабий чыгармалардан сырткары ошол университетте колдонгон китептердин бардыгын тең кездештирүүгө болот. Айрымдары кайра иштетүүгө кийин жиберилсе, кээ бири ошол интернет сайт аркылуу арзандатылган баада сатылып келинет. Бул бөлүгүндө болсо жарактан чыккан жалаң электрондук техникалары чогултулууда. Компьютер, ноутбук, сыналгы, үн алгы сыяктуу каражаттарды кездештирүүгө болот. Кызматкерлер алардын чубалгыларын, батарейкаларын, дисплейин, айтор бардыгын бөлүп майдалап чыгышат. Бир тургундан эле 10-20 электрондук техника алып келинет. Бул жактан техникаларды майдалап, ичиндегилердин бардыгын алып чыгабыз. Бул компьютердин ичиндеги мына бул тетиктердин составында күмүш же алтын болушу ыктымал. Биз аларды өзүнчө бөлүп коебуз. Кийин мындан азем буюмдар өндүрүлөт. Ал эми тигил жактагы башка техникалардан болсо оюнчуктар, желимден жасалган башка буюмдар алынууда. Америкалыктар электрондук техникалардын белгиленген мөөнөтү бүтөрү менен колдонуудан чыгарышат. Мындай каражаттар саламаттыгына зыян алып келерин жакшы билишет. Америкада техниканын кандай гана түрү болбосун, эгерде аны көчөдө жайгашкан акыр чикир үкөктөрүнө же мындай эле таштап кое турган болсо, анда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Айталы, мындай техникаларда химикалык заттары болгону жана бул айлана чөйрөгө ошол залакасы тийгизери анык.
Андыктан кимдир бирөө ошол тартипти сактабаса, анда $100 $10,000 дейре айып тагылат. Ал эми бул ишканага жергиликтүүлөр жарабай калган үй эмеректерин, курулуш материалдарын алып келип беришет. Мекеме аларга мындайча айтканда жаңы материалдардан айырмасы жоктой кылып, оңдоп түзөп, аларды кайра сатыкка чыгарып коюшат. So through this program we have 4 million pounds of material a year that comes through. Биздин негизги максат курулуш материалдарды полигонго ыргытуу эмес, аларды кайра иштетүү. Былтыр жарандардан 200 000 тонна үй каражаттары чогулган. Албетте баарын оңдоп сатыкка чыгарганбыз. Анан бул жерде үй инструменттерин коюп койгонбуз. Аларды жергиликтүүлөр жылына $25 төлөп коюшуп, каалашынча колдоно беришсе болот. Also come in here and borrow the tools. Жараксыз буюм тайымдарын алып келгендердин саны бул жакта күнүнө 300-400гө чейин жетет. Эс алуу күндөрү албетте 2 эсе көбөйөт. So we just moved into a new house and we have a little extra Мен бул жакка азыр коляска, велосипед жана каалга алып келдим. Жаңы үйгө көчүп жаткан элек, анан эскилерин жук кылбайын дедим. Бул жерге жумасына 2 жолу келип турам. and this place is great. Үй каражаттарды, техникаларды болгону $10 $60 чейин тапса болот. Албетте аларга кепилдик 1 ай каралган. Мекемеден курулуш каражаттарындагы 2 эсе арзан баада сатып алса болот. Bring the lumber over to us for processing. Мына бул жакта эски үйлөрдөн калган жыгачтар алып келинген, алардагы мыктарды чыгарып кайра сатыкка кое беребиз. Жергиликтүүлөр үй курганда шыптарга алып келишет. Узундугуна жараша бааларына койгонбуз, арзаны 15 цент турат. We process this, remove all the nails, and then that's when we load it into our racks. Таштандылардын арасында зыяндуу заттары барларды да кездештирүүгө мүмкүн. Үй боёктору, идиш аяк жуучу каражаттар, күйүүчү майлар дегендей. Алардын таңгактары менен ичиндеги калдыктарды кайра иштетүүгө жиберүү үчүн даярдаган атайын өзүнчө фабрика бар. It's a bit hard in places, unfortunately. Мына бул челекте лак болгон. Жарымына чейин колдонулуп, анан ичинде калып калган. Андагы боек мына катып калыптыр. Демек аны кайра иштетүүгө болбойт. Эгерде ичиндеги зат бир аз суюк болсо, анда кайра иштетүүгө жибермекпиз. Ал эми челекти жууп, тазалап, тигил жыяктагы такталарга коюп коебуз. Жарандар буларды бекер алып кетишсе болот. Ишкана акыркы 3 айда эле 15 тонна химикалык заттарды топтогон. Мына бул жактагы боёктордун бардыгы тең акыры чикирлердин арасынан алып келинген. Албетте айрымдары бош болсо, кээ бар. Булар деген үйдө ошол эмеректерди боёого же ар түрдүү унаалардын ичине чачууга колдонуп келинген. Бул баллондорду дагы кайра иштетүүгө толук ыктымал. Ал үчүн мына бул жакта атайын аппарат бар экен. Ар бирине үчөөнү салып, акырындан муну жаап туруп катуу бассак, ичиндеги ошол калдыктын бардыгы тең астыңкы бачокко түшөт. Кызыктуусу мындагылар кайра иштетилип, андан деген жаратылыш газын алууга толук ыктымал. Күйүүчү май, химикалык заттар сакталган имаратта коопсуздук чаралары мыкты сакталган. Фабрикада электр энергиясы такыр колдонулбайт. Абаны тазалап туруучу 8 техника орнотулуп, кызматкерлердин саламаттыгына зыян келтирбөө максатталган. Кокустан жумушчуга токсикалык каражаттары тийип кетсе, анда бул жерден жуунуп алышат. And this is our household hazardous waste facility. Имарат атайын химикалык заттарды кайра иштетүүгө ылайыкталып курулган. Себеби бул жакка жарык терезелерден гана кирет. Кызматкерлер болсо 3 сааттан иштешип, анан алмашып турушат. Боюкторду куйган челектердин жанында сөзсүз түрдө аба тазалаган каражатты орноштурганбыз. Себеби булардын жыты аябай ачуу болот да. Бул жакка келген боёктор химикалык заттардын бардыгы алдын ала текшерүүдөн өтөт. Ал үчүн күкүрт жана атайын зат колдонулат. Анализден өткөн соң башка таштандыларда эле өз ара бөлүнүп, андан соң имараттын сыртындагы челектерге түтүктөр аркылуу куюлат. Алар Денвердеги кайра иштетүүчү фабрикага жиберилип, ал жактан күйүүчү май же башка химикалык заттар өндүрүлөт. Америкада таштандылардын 60%-ын тамак аш калдыгы түзөт. Маанилүүсү азык-түлүктөр таштандыларга аралаштырылып, ыргытылбайт. Аларды кайра иштетип, жер семирткич өндүрүшүүдө. Катарындагы мына бул чакан имаратта гана күнүнө 1000 литр суюк жер семирткич чыгарылууда. High grade compost. So it has gone through worms, red wiggler worms, and so the worms eat the
product, so food waste. Колумдагы бул топурак атайын жер семирткич алуу үчүн даярдалган. Мында сөөл жыландардын жана тамак аштардын ролу чоң. Сапаттуу жер семирткич алуу үчүн бул топуракты мына бул чыпкас сыяктуу идишке салып, андан соң бул бачоктун ичиндеги түтүккө орнотобуз. Анан бул жагындагы дагы бир түтүктөрдү туташтырабыз. Алар абаны киргизип турат. Бардыгын 27 саат бою 17 градуста кайнатабыз. Даяр болгондо суюктук бул түтүктөр аркылуу бочкага келип коюлат. Чакан имаратта 3 чоң челектен өндүрүлгөн 1000 литр суюк жер семирткичти 12 гектар айдоо жерине колдонууга болот. Эгерде анын составына чирип кеткен балыктарды дагы кошуп койсо, 2 эсе сапаттуу жер семирткичти өндүрүүгө толук ыктымал. Тамак аштарды кайра иштетип, жер семирткич алууда. Бул ишкана болсо, чириген, курттаган бак дарактарды майдалап колдонуп жатышат. Аймакта 2001-жылы карагайларды курттар басып, жаратылышка зыян келтире баштаган. Ошондо аларды жер семирткичтин составына кошуу амалы ойго келгенин ишкананын директору Аарон Бурне кабарлады. Ошол учурдан бери бизге 7000 тонна бак тарак ушул жакка алып келинген. Азыр мына ушунчасы калды. Бирок жергиликтүүлөр жарабай калган дарактарды дагы өзү алып келишүүдө. Айына 1000 тоннадай карагай сөзсүз чогулуп турат. Албетте бекер таштап кетишет. Анан бул аппарат дароо майдалайт. Мекемеде алгач топурак менен калдык тамак аштар аралаштырылат. Анан ага чириген, курт баскан бак дарактардын майдаланган түрү кошулуп, тынымсыз аралаштырып туруу зарыл. Жер семирткичти өндүрүүнүн бул ыкмасында аба, температура жана нымдуулук сакталышы керек. Мына бул жакта кадимки эле Таштандыдан кайра жер семирткич жасалып жаткан чагы. Бул жака биринин үстүнө бири ыргытылып, ошол тиешелүү температурада кайра иштелип жатат. Албетте мунун курамында болгону майдаланган бак дарак жана акыр чикир арасындагы тамак аштар гана бар. Бери жагы эле 15 күндө мындагы бактериялардын бардыгы өлүп, андан соң фермерлер толук кандуу жерге жер семирткич катары колдоно алышат. Албетте бул ыкмалар Америкадагы таштандыларды кайра иштетүүнүн бери жагы эле. Өлкөдө азык-түлүктөрдү же буюм тайымдарды акыр чикир төгүүчү жайга болбой калды дегендерин гана төгүшпөсө, калдыктардын 70%-ын кайра иштетип, электр энергия, үй каражаттары, жаратылыш газын өндүрүп алышууда. Белгилей кетсек, бул берүү АКШ өкмөтүнүн Media Co-op долбоору тарабынан каржыланды. Кийинки берүүдө климаты жаратылышы жагынан Кыргызстанга окшош келген Американын Колорадо штаты тууралуу айтып беребиз. Аймакта дагы суу маселеси катаал. Колорадо Спрингс шаарынын мэри Джон Сазерс кургакчылыкты кантип алдын алыш керек экендиги тууралуу ой бөлүшөт. Nice to meet you, John Suthers. Салабат. Nice to meet you.